Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандықтар, арбаңыздар. Мына буйрса биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолуу Ош жергесине экинчи муктаждар комплексин баштап, мына иш кызуу жүрүп атат туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына буга чейин биринчи муктаждарга арналган турак-жай комплекс Жалал Абад шаарына, Жалал Абад жергесине түшкөн. Аны 2021-жылы тапшырып бергенбиз. Жалпысынан негизи 34 үй бүлөнү үйлүү кылып турбуз. 34 үй бүлөнүн үйлүү болушуна себепкер болуп турбуз. Негизинен туугандар, биздин эң негизги демилге максат бир азыр жер кымбат, жер табыш кыйын участка. Мына ошол учурларда бир участкага көп үй бүлөлөрдү батырсак деген негизги бир идеяны 2019-жылы көтөрүп чыкканбыз да. Мына ошондон тартып бир жер чыгып Жалал Абадтан Манас шаарына. Мына ошол жерге биринчи комплекс алган болсок, ал эми былтыр биз бул жерди сатып алып, мына азыркы учурда бул жерге бир эмес, бир нече үй бүлөгө муктаждар комплекси, турак-жай комплекси салынып атат. Урматтуу туугандар, урматтуу Айкөл, Берешен, Жоомарттар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Биздин Кыргызстан эли, кыргыз эли айрыкча бир иштин башын баштап койгон болсоң, колго алып, көтөрүп бере турган ушундай бир керемет элбиз да. Жакшылыкта бир жаны тынбаган, жакшылыкка эч кимди алдына салбаган өзгөчө калкпыз да. Мына ушунубуздан жазбай, урматтуу мекендештер, жалпы калың журт, биз баарыбыз акыретке даярданууну токтотпошубуз керек. Бул кылып атканыбыздын баары биринчиден Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, экинчиден өзүбүз үчүн жана өзүбүз акыретке даярдануу үчүн, урматтуу туугандар. Анан үчүнчүдөн үйсүз болгон муктаждарды үйлүү кылуу. Урматтуу туугандар, бул жерде мен эми кайрылып кетейин. Бул Ордолуу Ош жергесине салынып аткан муктаждар турак-жай комплексине Ош жергесиндеги чыныгы муктаж болгон үй жок, мискиндер, үйсүз, көз жашы тыйбаган бир туугандарыбыз кирет туугандар. Биз бул жерге Жалал Абадтан бир таанышыбызды же кандайдыр бирөөнү алып кирип бул жерге жайгаштырбайбыз туугандар. Мен эмнеге мынтип кайрылып атам? Анткени жумуш башталганына бүгүн 8-9 күн болду. 8-9 күн болду туугандар. Ушул учурга чейин эми мына кече 2 күндөн бери бирке кыймылдап калды. Бирок бир киши келип, ишилгер болсун туугандар. Ушул муктаждарга арнап турак-жай салып атсыңар. Ош жергесиндеги үйсүз болгон бир туугандарды үйлүү кылайын деп сүйүндүргөн атпсыңар да, Жалал Абадтан келип деп, бир инсан келип, жок дегенде жакшы сөз менен кубаттап кеткен бир адам болбоду да. Эми шүгүрлөр болсун ушунчалыгына деле. Бул дагы бир сыноо туугандар. Бунун баардыгы Алла Тааланын амири менен башталды. Жөн бир иш башталбайт туугандар. Ар бир иш, ар бир кыймыл, ар бир сөз, ар бир менин оозуман чыгып аткан сөздөрдө Алла Тааланын амири менен болот. Алла Тааланын буйругу болбосо эч бир нерсе кыймылдабайт. Жада калса жердеги жалбырак да кыймылдабайт, жада калса дарактын үстүндөгү жалбырак дагы жерге түшпөйт. Анысыңардай урматтуу туугандар, биздин негизги максатыбыз бийик максаттарга Аллах Таала ушул жеткирип атат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Эми туугандар, биз кече күнү ушул жерге келип курулуш баштаарда болгону 130 миң каражат менен келдик да, 130 миң сом менен.
Ал эми азыркы учурдагы бүгүнкү күнгө чейин кеткен биздин жалпы расходубуз бүгүн 5 май. Бүгүнкү чейин кеткен жалпы ушул жерге кеткен расходубуз, материал расходдор, ушул усталардын анча-мынча тамак аш жана башка жалпы расход 350 миңден ашты туугандар. Мен анын баарын сиздерге отчетун берем. 300 миңден 350 миңге чейин жетип калды. Эмнеге? Мисалы, жөн эле жердин астына киргизген канализациянын ордуна киргизген септиктерге эле 56 миң сом акча кетип калды. Жалпысынан айтып кетейин, 900 метр арматура кетти. Российский бүт баары. Ал эми цемент болсо жалпысынан кече 5 тонна алып келдик. Ал эми кечеги күнгө чейин биз жалпысынан 6 тонна алып келген экенбиз. 12-13 тонна цемент келди. Бирок азыр цементибиз да токтоду буюрса. Эми Кудайга шүгүр, мен 2 күн мурда эле цементке шагылга кыжалат болуп аттым элем. Мына ушул маселелер да акырындык менен чечилип атат туугандар. Кече күнү ушул Ош жергесиндеги туура Ош элинин анча-мынча берешен мен колунда бар айкөлдөрдүн намысына тийип атам. Мына ошондой инсандардын кичине намысына тийип, намысын козгоп сүйлөп койдук элек. Ош жергесинде кыз бала болуп туруп, кыз балачалык жок экенбиз. Ошол кыз бала 10 миң сом каражатын ушул жерге жардам биретинде берип кетти деп мен сиздерге мисал келтирип айттым элем. Шүгүрлөр болсун, мына кече күнү дагы ушул Instagram сайтыбыздан жазып атат. Бүгүн балким келип калабы, бир эжекебиз 2 тонна цемент алып келип берем деди. Күтүп атабыз. Ушул багбан эжекебиз экен, ушул эме дарак жанагындай талаада ушундай бир парник иштетеби билбейм, ушундай. Урматтуу туугандар, мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бүгүн бир жакшы иштерибиз алдыга жылып кетти да. Эмнеге? Анткени 2 күн мурда эле биз 2 КАМАЗ отсеп төктүргөнбүз. Бир КАМАЗ отсебиң азыр 9 миң экен. Мына ошол учурларда мен шагылга зарыгып элге да кайрылдым элем. Ушул Айбектеги мырза 2 КАМАЗ дароо алып келип, 1 КАМАЗдын акчасы 9 миң алып, 1 КАМАЗ Медерага менден жардам болсун деп кеттиле. Ал эми бүгүн Мамасали деген агабыз хоо минет экен да. Мен шагылга зарыгып атсам, кече жазыптыр YouTubeга комментарийга жазган экен. Ал эми бүгүн адрести жазып койсом, адрести тактап келип, хоо менен ушул жерге кирип, бир коо отсеп шагыл төгүп берип кетти. Машалла деңиздер туугандар. 1 КАМАЗ отсеп төгүп кетти. Бул 1 коо деген 1,5-2 КАМАЗга жакын. Кудай буйрса ушул коо менен келген отсебиз фундамент толугу менен бүтүп, бул жагдагы забор, сарай, Кудай буйрса мына ажатканан стяжка бардыгы бүтүп калчудай болуп турат. Жада калса андан ашса, летний кухнябызга дагы жарап калат, Кудай буйрса. Эми туугандар, мен ушул учурлардан пайдаланып мен демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетейин, анча-мынча атын айтып кетейин. Мен жанагы Мбанк жана Сбербанкка салып аткан бүт бир туугандарыбыздын аттарын ар бирин жазып жетише албай атам. Күнүнө 10дон 20 кишиге чейин 50 сом, 10 сомдон баштап, жада калса 1 сомдон, 5 сом, 10 сом салып аткандар болот. Мына ушул 10 сомдон баштап алды 100, 200, 300ге чейин Мбанкка салып атат. Мен алардын ар биринин аттарын жазып жетишпей атам. Кийин бир итогун чыгарам. Бардыгын, мисалы, кимдер атын атап кетем, кимдер канча сом Мбанкка салган, кимдер канча сом Сбербанкка салган. Ал эми биздин дарыгыбызга ушул биздин Актин Таманат фондубуздун тайпабыз, группабыз бар да, мына ошол группабызда Медер деген ажекебиз бар. Мына ошол Медер ажекебиз бир жакшы ниет кылып убада кылды эле. Медер ушул жерге бир коо цемент, бир фура цемент берсем жетеби? Бардык цементти мен каржылап берейин деп ниет кылды эле, бирок кандайдыр бир иштерине, жагдайга байланыштуу өткөндө 50 миң салган. 50 миң сомго жалпысынан 9 миң сомго бир отсеп төктүрүп, анан 40 миң сомдук 2,5 тоннадан 5 тонна цемент түшүргөнбүз Медер агабыздын каражатына. Ал эми ошол учурларда каражатыбыз жетпей Медер агабызга улам кайрылгам. Кече күнү дагы 50 миң сом каражатын салып койду Медер агабыз. Алла разы болсун. Ал 50 миң сомго туугандар жалпысынан бир 2,5 тоннадан алганда деле 2,5 бир 6 тоннадан ашык цемент келип калат туугандар. Анан ошол учурларда эле мен цементке кыжалат болуп турсам, ошол эле Жалалбаттан Шакир деген ажекебиз бар. Ошол Шакир ажекебиз дагы 2,5 тонна цементке 20 миң сом каражат салып коюптур. Кыскасын айтканда, Кудай буйруса фундаменттин цемент маселеси толугу менен чечилип калды болуш керек. Азыр эжебиз алып келип калса, Кудай кааласа, иншалла. Мына ушундай туугандар, мен өткөндө ошол Ош карындашыбыз 10 миң салганга чейинки отчету берем. Андан бери жагы Шакир ажы Жалалбаттан 20 миң сом, Медер ажы Жалалбат ачыдан 50 миң сом, Россиядан ушул бир агабыз атын жазбай калды, айтып десем жазбаптыр, 10 миң сом каражат салган экен. Андан сырткары ошол эле Москвадан Болот деген агабыз бар, өзүбүздүн агабыз болот, тууганыбыз. Мына ошол бир тууганыбыз дагы 5 миң рубль каражатын салыптыр. Ал эми Мамасали деген агабыз азыр бир коо отсебин алып келип берди. Туугандар, бүгүнкү күндө бизде өткөнгө чейин отчетун берип кеткем, эмне материал келип атат. Мисалы, кече күнү ошол Айбектин 2 КАМАЗ отсебинен кийин 60 мешок 380 сомдон
цемент келип түшкөн. Мен усталардын ол жерде уборка кылгандарын жана башка усталарга берген аванстарын айтып кеткем. 4-майдан бери жана айтайынчы. 1 КАМАЗ отцеп 9000 сом Айбектен, 1 КАМАЗ жардам, ал эми арматура 12лик 300 метр 13400 сом, камыт 2200 сом, усталарга суу тамак 2000 сом, портер доставка 1 рейс 1200 сом. Ал эми кече күнү биз дагы цемент алып келдик туугандар. Кече 3-май күнү цементибиз калбай ушул Медер агабыздын каражатына жана Шакир ажыбыздын каражатына жалпысынан 2,5 тоннадан 2 рейс 5 тонна цемент алып келдик. Бул 5 тонна цемент бул жерге өзү 19000 сом болот экен сатылышы. Ал эми бул жерге келиши менен 19500 сомдон келип атат. Шу менен 39000 сом каражат менен мына ушул жерге 5 тонна кече цемент келди. 2 рейс портердин каражаты 1000 сом, анан сым жана башка 1000 сом. Туугандар, мен толук отчет фундамент бүткөндө бардыгын сиздерге берейин. Эми эмне дейм? Урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылары. Биздин максатыбыз, ниетибиз жогоруда айтып кеттим, дагы да кайталап кетем. Биз Кыргызстаныбызда бир дагы инсан үйүм жок, атымда менин жерим жок деген bir маалымат калбай калганга чейин, акыр жаныбызга чейин, жашообуздун аягына чейин элге кызмат кылуу иншалла. Урматтуу туугандар, ошон үчүн мен баарыңыздарга кайрылып атам да, болгону мен кече күнү 1 мешок цементтин каражатынан кайрылып атам. 1 мешок цемент, мен өзүм жоролорум бар. Айылда классташ жоролорум бар, 30 бала бар экенбиз да. Ошолорго да кайрылып кеттим, ай туугандар, досторум, 30 бала бар экенбиз. 380 сомдон эле жардам берели. 30 мешок цемент чечилет. Ал деген 1,5 тонна. Мен сиздердин ушул жерге жакшылыкка себепкер болушуңуздарга жана акыретиңиздерге даярданууга мен себепкер болоюн деп сиздерге айтып атам. Деп мен кайрылып атам. Досторума дагы, жакындарыма дагы, башкаларга да. Ошон үчүн мен сиздерге да айтып кетем. Кудай бурса фундаменттин уста акысынын каражаты мени азыркы учурда ойлондуруп турат. Материал толугу менен Кудай кааласа фундаменттин материалы чечилди. Эми туугандар, алдын ала мен сиздерге ыраазычылык билдирем дагы. Жана урматтуу туугандар, 2 күндө 3 күндө фундаментибиз толугу менен бүтөт. Бул усталардын кызмат акысын беришибиз керек. 100 миңден ашык каражат болот. Бардыгын кубасын эсептеп чыгабыз. Биз бул жакка заборун куюшат эртең, могул жакты ажаткананы жана башка сарайдын фундаменттерин да куюшат. Мына ушуга кызмат акысынын каражатын даярдашым керек. Мына ушуга колдон келишинче ар бир көрөрман болгону мен 100 сомдон кайрылып атам. Минимум 100 сомдон алды 500 1000 сомго чейин эле көмөктөшүңүздөр. Сиздердин ар бир берген аманатыңыздар туугандар, ушул Сбербанк жана М-банкка чыгып аткан аманатыңыздар бир гана ушул жерге жарап атат. Бир гана ушул жерге. Мен жада калса өзүм бул жерде жүргөн расходум жана бензиниме дагы ал каражаттан иштеткеним жок. Анткени бул элдин аманаты ушул жерге жетпей атканда ушул жака жарасын деп атам. Ошого урматтуу туугандар, келиңиздер, бир айкөлдүк кылып, берешендүүлүк кылып, Кудай калса ушул усталарга, папамдан келген усталар, мына ушул усталарга дагы бир кандайдыр бир тилибиз кыска болуп, иштетип алып бир пешенесин тери кургай электе кызмат акысын бер дейт. Мен ушул каражатым жок эле, күтүп туруңуздарчы деп мен ушуларга жалдыратпай bir көмөктөшүп 2 күндө ушул маселени чечишкенге жардам бериңиздер. Анан алдыда бул жерге дубалы турат. Стенасына жалпысынан бир 40 000 кирпич кетет. Урматтуу туугандар, 40 000 кирпичти мен ар бириңиздер 5 миңден, 10 миңден, 1000ден кирпич бериле деген жокмун. Ар бириңиздер болгону бир эле кирпичтен ушул жерге салым кошконго жарайбызбы туугандар? Болгону бир эле кирпичтен ушул жерге салым кошкону күчүбүз дагы, эркибиз дагы ар бирибизде жетет. Ал эми ошол бир кирпичтин баасы болгону 10 сом. Мына ушул 10 сомду уялбастан, тартынбастан ушул счетко, экран алдында счетко көмөктөшүп салыңыздар. Эмнеге? Анткени ушул видеону бир күндө кеминде 2000, 5000 адам көрүп атат. Ошол 5000 адамдын тең жарым эле 10 сомдон жардам берсек, 2500 адамдын 10 сомдон берген болсок, күнүнө ушул жерге 2500 штуктан кирпич чечилип турат экен туугандар. Ошондо биз бул жерден кирпичин болгону 10-15 күндө эле чечип алабыз. Мен ишенем, жакында Курбан айт келе жатат. Ушул Курбан айтка чейин мен бул жерден 40 000 кирпичин толугу менен чечишим керек. Кайдан жайдан болбосун чечишим керек. Мен бүгүн фундамент эртең 2 күндө бүтсө, дароо андан кийин ушул демөөрчүлөргө, башкаларга, колунда барларга, старайт компанияларга ар бирине кирип кирпич жагынан жардам сурайм. Бирок туугандар, жанагыда баягы эле кайра эле ушул колунда бар байлардан караганда жөнөкөй улам карапайым калктан айлансак аздык кылат да. Карапайым калк бул ишти көтөрөбүз да туугандар. Биз келиңиздер, ушул колунда бар байларды карап отура бербестен баарыбыз биригип туруп ушул ишке кол алып бериңиздер, суранычы. Алдыда быйыл ушуну бүтүрүшүбүз керек. Бир учурда бир эмес бир нече үй бүлөлөргө ушул ачкычтарды тапшырып алайлы. Бул жерге бир эмес 6 семья жашайт. 6 үй бүлө. Элестетиңиздер, бир учурда 6 үй бүлөгө үйлөрдүн ачкычын берип атасың. 6 үй бүлө бир учурда жылуу, жумшак, заманбап бүт шарттары менен үйлүү болуп атышат.
Келиңиздер, бунун баары акыретибизге даярдык. Ошондуктан баарыбыз аракет кылайлы. Кудай буйрса 2 күндөн кийин фундаментибиз бүтсө мен сиздерге дагы толук отчет берем. Анан бир жума же 10 күн эле дем алдырып туруп биз дубалына толук киришебиз. Ушул жардам берип аткан баардык эл журтубузга рахмат. Ошол кыз балдарга рахмат, ажабаларыбызга рахмат, дуа кылып аткан аксакалдарыбызга рахмат, салым кошуп аткандарга рахмат, баарыңыздарга дей койчу бардык бир туугандарыбызга рахмат. Айрыкча ушул Жалал Абадтагы бир туугандарыбыз, Жалал Абадтагы колдоочуларыбыз баягынтип эле кайра колго алып берип атасыздар. Кудай кааласа мен ойлойм, Ордолу ош жергесинде деле колунда бар айкөлдөр бар. Ошолорго ушул маалымат жеткен болсо, алар деле жакшылык менен жарышса керек, Кудай кааласа. Ошондуктан ушул маалыматты максималдуу түрдө ушул Оштогу ар бир группаларга таштап бериңиздерчи. Ар бир өзүңүздөр Ош эле болбосун, башка жактагы жерлерге таштап, ушул видеолорго лайк басып, жана ой пикир калтырып, каналга катталганды унутпаңыздар. Баарыңыздардан бул иштин колдооңуздарды, албетте бул ишти колдооңуздарды баарыңыздардан күтөбүз. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум.